Tavassül rabıta жөнүндө айтып бериңизчи. Бул туугандар азыр тавассул rabıta ортого шейхти салып, ортого салынып айтат да. Rabıtasычы. Бизде тавассул алхамдулилlah бар. Тавассул пайгамбарларга да, койгон пайгамбарларга да, тирилерге да, өткөндөргө дагы. Бирок ошонун шариаттагы эрежеси аны туура билиш керек, ишеними туура болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды ортого салып, Алла Тааладан сураган, жакшы адамдарды мисалы амалды ортого салып сураган. Я Алла, мен азыр кече зекет бердим эле, мынча ороза кармадым эле, мынча намаз окудум эле. Ушу амалдарымды, я Алла, ушунун кадырына, ушунун я Алла урматына паланча кажетимди бүтүрүп бер деген тавассул да. Алланын китеби, Кур'ан-ы Каримди, Алланын аттарын талаш каерде? Адамды ортого салса болобу, болбойбу деген да. Биздин акыйдада, биздеги матуриди акыйдада адамды ортого салып туруп тавассул кылса болот да. Ушул адамдын урматы, ушунун такыбалыгын урматына, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын акысына, урматына, даражасына, пайгамбарыбыздын амалын да салып атасыз да. Пайгамбарыбыздын кандай Алла Тааланын алдында улуу макамы бар. Ошонун ортосунда ушуну тавассул деп коет. Бизде жайыз.